Ауду биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ең бірінші Аллах Тағалаға мақтаулар, пайғамбарға саламдар болсын деп мен сөзімді баштаймын. Урматтуу мұсылман менің бір туғандарым. Мен ошол бүгүнкү көйгөйлүү маселе жөнүндө бир өзүмдүн ой пикиримди бөлүшкүм келди. Мисалды карап көрсөк, интернетте, соц тармактарда, бүт эле жерлерде ошол диета жөнүндө сөздөр көп болуп атат да. Мисалы диета кармаш керек, анан диетолог деген сөздөр бар. Сиздерге ең кыйын диетолог жөнүндө айтайынбы? Ошонун бир кеңеш алсаңыздар өтө сонун болмок эле да. Ал ким билесиздерби? Биздеги ошол эң жогорку деңгээлдеги биздин диетологубуз бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп айтмакчымын. Эмне себептен? Себеби пайгамбардын ошо хадисинде келет: "Нахна каумун ла наакулу хатта нажу". Биз ушундай бир коомбуз, курсак ачмайынча жебейбиз. Ва иза кална ла нашба. Эгерде биз жей турган болсок, анда катуу тоюп албайбыз депкен бул хадисте келет. Эми ушул эле хадисти карап көрө турган болсок, курсак ачмайынча жебесек эле бол, бизде ошол диетанын баары ошол экен. Анан жегенде да өтө тоюп албайбыз деп ошону айтып атат. Демек, ошол эң жакшы диета ошол bizde шариятыбызда бар экен да. 14 кылым мурда эле пайгамбарыбыз бизге бул нерсени айтып койгон. Андан кийин дагы айтат, bizde эгерде тамак жей турган болсок, ашказанды 3кө бөлүш керек дейт bizde. Биринчи бөлүгү тамак ашка, экинчи бөлүгү ошо суусундукка, үчүнчү бөлүгүн дем алганга калтырыла дейт. Мына, демек, ушул эки хадиске амал кыла турган болсок, биздин диетабыз өзү ошол туугандар. Эң жөнөкөй диета. Эми биздин негизги көйгөйлөр ошо биз режимди сактабайбыз да. Режимди сактабастан каалаган убакта жей берет. Ошол себептен биздин өзү дагы семирип, салмагыбыз ашып кетет экен да. Мисалы, азыр карап көрсөңүздөр, пайгамбардын хадисинде келет, 3кө бөл деп туруп. Мисалы, ашказанды карап көрсөңүздөр, мындай келет дагы үстү жагынан кичине мындай томпоюп туруп, анан кызыл өңүчкө чыгып кетет. Ошол үстүндөгү жерде ошол аба болуш керек экен да, дем алганга. Мындайча айтканда, баягы тамакты сиңирүү процесстери бүт барлыгы через кислород жүрөт экен да, кислород аркылуу. Ошондо кислород болбосо, баягы ашказан иштеси да кыйын болуп калат экен. Эми эгерде биз ошол жанакы өз убакыты менен аз-аздан норма менен жей турган болсок, бизде баардык проблема чечилет экен. Бизде кандай? Ошол ашказанын 3 бөлүгүн бүт баарысын тамакка толтурабыз, анын үстүнөн суу чайпа ичебиз дагы, анан абага дем алганга орун калбайт дагы бышылдап отура беребиз. Мына проблема кайсыл жакта жатат. Ошондуктан негизги ушул хадиске амал кылсак, өз убакыты менен норма менен жесек проблема чечилет. Демек, биздин эң жакшы мындайча айтканда, орусча айтканда высший категориядагы биздин диетологубуз бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деп эсептесек болот экен.